Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келгени кабарланды. Мындан тышкары чек арадагы 114 чакырым жер эки өлкөнүн бардык карталары боюнча туура келгени жана аларды бекитсе болору айтылды. Жер алмашуунун жол жоболору канчалык так жана терең аныкталды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку сүйлөшүүлөр мындан аркы чыр чатактарды алдын алууга канчалык таасир эте алат? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова, коомдук ишмер Досбол Нурулу жана Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев. Мындан тышкары биздин программага Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков катышаарын убада кылган. Бир аз убакыттардан кийин биз талкуубузга кошулат деп үмүт этип күтөбүз. Биз болсо программабызды баштай берсек, Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 21 январда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери соңку окуялар боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Анда азыр кыска видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Бүгүнкү күндө эки участок боюнча негизинен алар тараптан да биз тараптан дагы макулдук бар алмашканга. Бул айтып кетсек, бул Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасты деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Сиздер мына жанагы жумушчу топ барып туруп, айыл, Самаркандек, ошо Көкташ, Аксай жанагы алмаша турган жерлерге биринчиден барып туруп, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да, Жеңиш Барпиевич. Алмаша турган жерлер боюнча алдын ала бүт элдер менен сүйлөшүп чыгылган. Эч качан эл менен макулдашылбай, элден макулдук жок, алмашпайт. Элдерди коркутуп үркүтүүдөн алыс болуш керек. Коркута албайсыңар элди. Түшүндүрүш керек кайра. Ошондуктан биз мына ички иштер бөлүмүнүн укук органдарынын мына ишине баа беришибиз керек. Баа бербесек болбойт. Атып койсок унчукпайсак, камап койсок унчукпасак, бул эмне деген нерсе? Колдорунан келсе иштесин, колдорунан келбесе кетсин. Биз тараптан 4 жаран 200 биздин кылмыш кодексинин 264 берене менен, ана 250 берене менен кылмыш жообуна тартылган, сотко чейин өтүш. Бүгүнкү күндө 2 жаран камактан чыгарылып, үй камагына которулган. 2 жарандын үстүндө, 3-4 жарандын үстүндө тергөөгө чейин иштер жүрүп атат. Тажик тараптан биздин жарандарга жана биздин жарандардын 2 машинени талкуулаган боюнча жана үйдү өрттөгө аракет боюнча алар дагы иш козгосуп, өзүнүн тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Чек арада болгон кылмыштар боюнча 6 Тажик Республикасынын жаранына издөө жарыяланган. Алардын ичинен кылмыш топтун мүчөлөрү экени аныкталган эмес. 6 тең. Аныкталган эмес. Аныкталган эмес, тиешеси да жок. Ошо чек арада жашаган жарандар болуп эсептелет. Карамат айым, алгачкы суроомду сизден баштасам. Чек ара маселеси боюнча топографиялык жумушчу топторунун сүйлөшүүсү бүгүн жабык эшик артында уланды. Кечээ болсо өкмөт алмашууга бериле турган жерлер анык деп билдирди. Сиз тактай кетесиздерби? Кайсы жерлер жөнүндө сөз болуп атат? Бул жерден азыр биздин өкмөттүн вице-премьер-министри Жеңиш Барпиевич айтып кетти. Биз эки жерде элдер менен макулдашып анык болду деди. Ошол Самаркандек айыл округунан Паскалыктын үстүндөн бир айылдан, ал эми ошол менен катар Көкташтан деп айтышты. Бирок бул мундаган өзүнүн жол жобосу бар. Менимче ошо элди макул дегенден кийин элдин өкүлдөрү бар, өзүнүн ошо айылдык кеңешинин депутаттары бар, сессиясында бар, жосум элдик жыйындын токтом протоколдору бар. Ошонун негизинде гана элдин макулдугун алса болот да. Бүгүнгө чейин бун акырына чыга элекпиз деп айтты. Менимче мунун акырына чыгыш үчүн ошондой документалдуу түрдө болуш керек. Себеби дегенде, эгерде элдин жыйын болсо анын токтому болуш керек. Эгерде элдин өкүлдөрү аркылуу болсо анда айылдык кеңештин өзүнүн токтому болуш керек. Бирок
бүгүнкү күндө биз ошол Жеңишбаевичтин ооз эки гана макулдугун алдык деген уктук. Эл менен маселе макулдашылды деп атпайбы? Анда эмнеге таянып айтып атат вице-премьер-министр? Вице-премьер-министр барып ошо эл менен жолугушуп сүйлөшүүдөн райондогу аким менен ошол айылдык кеңештин депутаттары менен сүйлөшүү менен жыйынтыкка келип атышат. Бирок бүгүнкү күндө элдердин арасынан ага макул эмес деген зоонуктур болуп атат. Ошондуктан эми бул албетте бул 1-мартка чейин уланат деди сүйлөшүүлөр, ага чейин так дана ачык чечим кабыл алууга али эрте деп ойлоймун. Досбол мырза, ошол Самаркандектеги айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү атын атагандан кооптонуп, бирок ошол Самаркандек айылындагы жанагы Тажикстандын Чорк айылы менен чектеш жерди алмашуу мүмкүн эместигин, анткени элдин суудан өксүп калуу коркунучу бар экендигин билдиришти да. Биз бул боюнча бүгүн тактапта маалымат алганга аракет кылдык. Мына ушундай кооптонууларга азыр негиз барбы? Сөзсүз бар. Бул жерде мен өскөм, абдан жакшы билем. Орто сай деген Самаркандеги 3-кө бөлүнөт. Чоң айыл, бир мезгилде совхоздун борбору болуп турган. 3-кө бөлүнөт, ошонун кайсы участок экендиги такталган жок. Самаркандектен деп эле айтылып атат. Ал эми негизи Ак Татыр каналы түшкөнчө булар толук 100% Тажикстан территориясынан канал өткөн. Бул революцияга чейинки каналдар булар. Ал эми Паскарык деген айыл толук Тажикстандан суу ичет. Ал эми үстүнөн түшкөн Ак Татыр болсо, бул дагы Тажикстан территориясынан өтүп калган. Бул канал көз каранды болуп, чек ара чечилген менен, жол чечилген менен суу маселеси чечилген эмес. Бул боюнча сөз да козголгон жок азырынча. Ал эми чатак азыр эле чыга койгон жок. Союздун мезгилинен бери 50-жылдан бери келе жаткан нерсе. 79-жылы, 75-жылы, 69-жылы чоң чатактар чыккан. Ал эми 89-жылы Ош окуясына чейин бул жерде атышуу болуп, Кыргызстандан дагы военный алып барбай, Тажикстандан да алып келбей, Россиянын спецназы келип туруп ортодо турган. Кийин Ош окуясы чыккандан кийин бул кичинекей нерсе болуп калып, унутулуп калды. Өкмөт ушул тобокелчиликтерди канчалык сезет жана билет? Өкмөт толук эле билет. Бардыгын материалдар бар. Ал жашырылган эмес, секретный эмес. Бардык эмелерден кабардар. Материалдар толук камтылган. Бирок чечилүү процесси басаңдап атат. Баягы теги биринен бириге өткөрүп таштап атат да. Бул өкмөттүн маселеси болбой калган. Давно уже өкмөт колунан келбей турган абалга жетип калган. Тапшырманы алат, только өкмөт ошону гана аткарып туруп сүйлөшүү менен келет. Сүйлөшүп эле келип, мындан биз чечип келдик, биз минтип келдик дегенден бир 10-15 күн өтпөй кайра чатак чыгып атат. Мунун последствиясы бир топ оор. Камчыбек мырза, мына ошол учурда Тажикстан тараптын алмаша турган жердин ордуна кайсы жерди берери боюнча азыр так маалымат жок. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө дагы ал белгисиз жагдай бойдон калып атат. Анан бул эмнени түшүндүрөт? Эмне үчүн белгисиз болуп жатат? Сиз кандай кабылдадыңыз? Эми негизинен чек ара маселесин чечүү бул сөзсүз керек. Сөз чечилиш керек. Чек ара маселесин чечкенде бул бийликтердин ортосунда, ошол Тажикстан бийлиги менен Кыргызстан бийлигинин ортосунда сүйлөшүүлөр негизинен чечилишин биз баарыбыз да түшүнүп билип турабыз. Бирок ошол эле мезгилде бул эртең чечилген күндө дагы, так, эртең ошол жерлер алмашкан күндө дагы ошондо даана болот. Бирок азыртадан сүйлөшүп атканда биз элге, жергиликтүү элге, коомчулукка толук маалыматты беришибиз керек. Биз маалыматты жашырып жүрүп, мына ушундай туура эмес мындай последствиялар болуп атат да. Маалымат жашырбашыбыз керек. Биз Кыргызстандан кайсы жерди берип атабыз? Канча гектар жерди берип атабыз? Ошонун ичинде кайсыл үйлөр кирип кетип атат? Канча үй кирип атат? Канча үй калып атат? Ушунун баарын айтышыбыз керек. Ал биз эми маалыматты азыр угуп атабыз. Самаркандек деген айылдан эле деп атат. Ал айылдан канча гектар берилип атат? Паскарыктан канча гектар берилип атат? Ушунун баарын билишибиз керек. Бул биринчи маселе. Экинчиден ушул эле мезгилде биз ошолорду бергенге макулдукту бериш үчүн Тажикстан бизге эмне берип атат? Ошону билишибиз керек. Тажикстан бизге эмне берип атканын билбей туруп, биз макулдукту берген бул
чыккынчылыкка тете маселе болот. Анткени ошол жердин дагы сапаты Ошондуктан ошо жердин сапаты болот, жердин өндүрүмдүүлүгү болот, жердин пайдалуу эмес жактары болот. Биздин Кыргызстандын чек арасына ошол жерди бергенден кийин эртең чек араны коргоого жөндөмдүү, жөндөмсүз моменттер болот. Ошондуктан биз биринчиден Тажикстан тараптан кандай жер берилип атат, ошону тактап билишибиз керек. Анан өзүбүздүкү менен салыштырышыбыз керек. Ошондон кийин гана чечим кабыл алышыбыз керек. Карамат айым, тажик тараптан ошол так маалымат чыкпаганы менен Тажикстандагы Азия плюс агенттиги ошол тажик өкмөтүндөгү айрым булактарына таянып, Тажикстан былтыр эле жер алмашуу боюнча Кыргызстанга 60тан ашуун сунуш бергенин жазды да. Бул эмне сунуштар жөнүндө сөз болуп атат? Эми чындыгында бул жерлерди так маалыматты Симилге бербөө жөнүндө кечээки келишимде сүйлөшүү жүргүзүп ошондой кол коюшуптур. Себеби дегенде эми эки мамлекет дагы өзүнүн ыңгайына жараша сунуш берип атышат. Эки мамлекет делечи. Алар дагы өзүнүн ыңгайлуу, бизге дагы өзүнүн ыңгайлуу кылып. Бирок бизде бул кошуна мамлекеттердин чек арасында көбүнчө дайыма ушу чыр-чатактын баары жаздын алдынан башталганда, ушу суу талаш болгон мезгилдерде, жайык башталганда, ошонун катар негизинен жер талаш биздин ортодо бир чек ара такталып, эсептелип, бүтүп, описать этип жазып бүткөн кезде дагы биз кылымдар бою, өмүр бою ошол жер менен кошо чогуу бир дарыядан суу ичип, ошондой эле бир жолдон жүрүлөт да. Ошондуктан бизде ошо жер алмашууга келгенде, жана мен ошо экс коллегаларыма кошулуп кетемин, келгенде бул жерде ошол биргеликте суу маселесин, жол маселесин баарын бирдей чечип кетиш керек. Себеби дегенде жана эле айтып кеткен Паскарык деген чындыгында келгенде ушул күнгө чейин уже алмашканга чейин деле суудан аябай таңкы. Себеби дегенде ошо Тажикстан аркылуу алып, Тажикстандан ал жака суу жакшы өтпөйт. Мындан сырткары Орто Сай деген айыл бар, ошол Орто Сайдын ичинен дагы жер берилет деп атат. Анда дагы анын үстүнөн берилип калганда Орто Сайлыктарга дагы суу кандай өтөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жер алмашуу менен дагы бул чыр-чатакты токтотууга менимче али эрте деп ойлойм. Ошондуктан албетте бул бүгүн эртең чечилип турган маселе эмес. Али биздин бийлигибиз өзүнүн ой пикирин айтты, бирок бул боюнча биздин кошуналардын али үнү бизге жете элек. Ошондуктан менимче бүгүн эртеңки жолугушуу жыйындан кийин бизде дагы өкмөттүк күн бар. Ошондо келгенде ошондо дагы аныктап тактайбыз. Кийинки суроомду ошол өкмөттөн келген өкүлдөргө камдадым эле, бирок сиз дагы Доспол мырза мурда кийин бийлик башында иштеп келгенсиз, бир топ кызматтарды аркалагансыз, чек ара маселесин да мыкты билесиз. Ошол чыр-чатактар чыккан сайын жергиликтүү эл азап чегет, дайыма көчүп конот, дайыма өмүрү үчүн коркунучта, тынч уктабайбыз деп дайыма айтып келе жатышпайбы? Анан акыркы ошол окуядан кийин алар Бишкекке чейин келип, ошол митинг кылууга аргасыз болду да. Бирок өкмөт Жеңиш Разаков аларды акча үчүн чыкты деп баалады. Анан ушул көрүнүштүн өзү эле өкмөт менен ошол элдин ортосундагы ажырымдын канчалык терең экендигинин көрсөткүчү деп айтсак болобу? Кандайдыр бир деңгээлде албетте болот. Себеби өкмөт элге барып, эл аралап сүйлөшкөндөн чочуйт. Абдан ачуу сөздөр айтылат ал жерде эл тарабынан. Чечилбей жаткан маселелер, көйгөйлөр көп. Ошон үчүн мен ойлойм, так билбей туруп, артында киши бар, уюштурган тигиндей мындай деген туура эмес, тем более мамлекеттик чиновник. Анткени кызмат кишиси так болуш керек. Сөзүнө жооп бере тургандай болуш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде кичине баягы эмоция калтырды, ошол сөз чыгып кетти көрүнөт. Ошол учурда башкы прокурор дагы ошондой, мисалы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги деген маселени көтөрбөдүбү? Укук коргоо органдары дагы маселе көтөрүштү да. Биз коргогону барсак, ал жерде эл дагы мындай ошону түшүнүш керек да дегендейчи. Албетте бул маселе оор маселе. Президенттин уруюнда, өкмөт башчысынын уруюнда ошол жерде тынчытпайсыңарбы, ал жердеги айыл өкмөт эмне кылып атат, ал эми депутаттар эмне кылып атат деп кысып атат. А булар барып туруп элге чыкпай, ошо чиновниктерди коркутуп үркүтүп атат. Эл менен иштебейсиздер деп. Ал эл азыр теги айыл башчысына эмес, ошол округтун чоңуна эмес, акимге да баш ийбейт, губернаторго да уже баягы рамкадан чыгып кеткен. Алардын көйгөйүн алар чечиккенге жарабайт. Алардын сөзүн жеткирет, бирок жеткен менен үнү баткенден чыгып атабы жокпу, бул дагы вопрос. Ошон үчүн мен оюмча жанагы айтылгандай эле бул
кардиналный мына комплекстүү чечкенге аракет кылыш керек. Бул мамлекеттин келечеги үчүн, эки республиканын келечеги үчүн, элдин ынтымагы үчүн абдан бир чечкиндүү мындай шарттарга, кадамдарга барыш керек. Алмашуу албетте, конечно, выгодно болсо, ошону менен тынчтуу болсо жакшы. Албетте, мүмкүн Тажикстан уттурар, мүмкүн Кыргызстан уттурар, бизге тынчтык керек. Чек арада тынчтык, чек ара такталыш керек. Ошон үчүн мамлекеттин жетекчилери ушуну ойлонуштуруш керек. Анда жанагы жер алмашуу деген кайсы бир деңгээлде анда бир реалдуу кадам болду? Бул айла кеткендеги вариантпы? Бул бир топ варианттарды даярдалыптыр. Бизге белгисиз. Азыр үстүрттөн эле болбойт, тигиндей мындай дегенде мен алысмын. Комиссия иштеп жатат, жетекчилер иштеп жатат, бирок канчалык деңгээлде? Анан жанагы теге айтылып кеткендей бир топ ачык болуш керек. Бүдөмүк нерсе ушак жаратат. Мына берип атыптыр деп кайра чечилип калган нерсе ырып атылып жибелет. Ошон үчүн сөзсүз ачык, айкын жүрүш керек бул жерде. Караматайым, ошол чек аралардагы окуядан кийин жергиликтүү тургундар арасында камалгандар болду. Кечээ дагы муну депутаттар көтөрүп, ошол камалгандарды бошоткула, тергөө иштерин бошотуп коюп деле жүргүзсөңөр болот деген пикирлерин айтышты. Анан мындай карама каршылыкты алдын алуу болот беле? Албетте болот. Себеби дегенде биздин чейин укук коргоо органдарына караганда ошол жердин жергиликтүү элдери уже билип калган мындайдычы алдын ала. Себеби биздин кошуналар мындай учурда баштаардан мурда ошол жерде кошуна жашаган үйлөрдүн элдеринин үй бүлөсүнө көчүрүп кетет ал жерден. Ошондон элдер эртерээк маалымат алышат. Бирок чындыгында келгенде биздин мамлекет ошол жерде чек арада кооптуу жерде жашаган элдерге кооптуулукту түзүп бериш керек, шартты түзүп бериш керек. Себеби мына биринчи жолу эмес, бул көп эле жолу болуп атат. Аксайда 13-14 мартта болгон окуяда деле ошо чек арадагы ошол жанагы ок атылган баланын үйүнө 1 жыл мурда кирип үйүнө салап кеткен, үйүнү бузуп кеткен, кийин үйүнө кирип атып кетип атпайбы? Ошондуктан ал элдердин деле кооптуулук шартты түзүп бербестен туруп кайра аларды коркутуп үркүткөнү бул мыйзамга да жол бербейт, бул ушу бийликтин өзүнүн кылган ишине да жооп бербейт. Себеби дегенде чындыгында чек араны булар ойлоп атат, чек араны ушу тактап бекитип эле алсак болот. Бул жерде андай эмес, чек араны тактагандан кийин аны бекемдөө да керек. Анан ошо чек араны бекемдөө үчүн ал жерде эл жашап атат. Элдерге шартты да түзүп бериш керек, элдерге кооптуу жашоону да түзүп бериш керек. Ошонун баардыгын бирдей алып кетиш керек. Мындан сырткары биз абдан татар. Мындан сырткары чындыгында келгенде бизде укук органдар, улуттук коопсуздук кызматында дагы, ички иштер бөлүмүндө дагы жанагы немелер бар, чагымчылдар бар. Мындан сырткары алар ошол иштерде дагы иштеп жүргөн биздин ошол жерден мурдалаак алдын ала иштей турган өзүнүн кызматкерлери бар. Ошондуктан мен айткым келет, ошол булар алдын ала ошо биздин жок дегенде ошол жерде актив балдарды дагы пайдаланса болмок. Алдын ала иштегенгече. Ошондуктан эл менен чогуу иштебей, элди коркутуп, үркүтүү менен булар жакшы ийгиликке жете албайт. Эгерде мына чындыгында келгенде ошол жердин өзүндө митинг болот, бул жерде митинг болот. Жана да мен айтып кеттим, жана камаган балдардын атасы ошол айылда СССРдин убагында айыл башчы болуп иштеген. Биздин азыркы иштеген чиновниктер аганда ошонун атасы көптү билет. Ошондуктан анын балдары атасы аркылуу көптү билгендиктен ошо чек араны ушулар кайтарып атышат. Ошондуктан толук үнү жетпегендиктен ошо митингге чыгып атышат. Ошондуктан элдин үнүн укпагандан кийин сыртка чыгат да. Ал эми элди коркуткан туура эмес. Камчыбек мырза, мына ошол эл Бишкекке чейин ошол митингге келип бир топ талаптарды айтышты. Анын ичинде ошол вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду кызматтан алуу талабын дагы айтышты да. Анан ошол маселенин чечилбей жатышы кадрлардан да көз карандыбы? Ошентип эле баягы бийлик сересиндеги адамдарды алмаштырып койсо дагы бир маселенин чечилишине бир өлгө болобу чын эле? Эл үмүт кылгандайчы. Эми бул жерде бир кадрдын тегерегинде сөз болбош керек да. Бир адамдын, бир персонанын тегерегинде сөз болбош керек. Себеби дегенде бул мамлекеттик бийлик жана мамлекеттик чек ара. Мамлекеттин эли. Бул жерде негизги маселени мына Карамат эже жакшы айтып кетти, негизги маселени. Биз ошол чек арада жашаган элдерге коопсуз жашоону түзүп бериштин ордуна кайра аларды коркутуп, үркүтүп, мына кече алып келип төртөөнү камап, анан кийин дагы чыксаңар андай кылабыз, мындай кылабыз деген сөздөрдү токтотуш керек. Себеби ал балдар айласыздан ошону жасап атышат.
Биз аны туура түшүнүшүбүз керек. Биз Баткен облусуна айрыкча ошо чек араны чектешкен айылдарга өзгөчө статусту беришибиз керек. Эгерде үйүңө келип үйүңдү өрттөп кетип атса, атып кетип атса, такылап кетип атса, мекенчил жаштарыбыз карап турбайт. Эч ким карап турбайт. Эртең келип мени милиция камап коет экен, бүрсү күн келип мени алып барып бул жерге прокурор же болбосо милиция мени урушат экен деп карабайт. Алар колунда болгон нерсе менен коргонушат. Колунда болгон нерсе менен чек араны коргошот. Ошол жердеги элдин, жаш балдардын, аялдардын, абышкалардын коопсуздугун коргошот. Жана өздөрүнүн өмүрүн төбөлүккө салышат. Демек, биз ошол балдарды жанагы камап, же аларды коркутпастан биз ошол балдарга кайрадан мамлекет тарабынан мындай бир дух берилип, дух деген болот. Бул элдин духу болуш керек, мамлекеттин духу болуш керек. Дух берилиш керек аларга. Кайра алар билиш керек. Мамлекет эч качан бизди ушул мамлекеттин чек арасын коргогонубуз үчүн бизди кордобойт деп алар ишениш керек. Ошондо гана биз мамлекетибиз корголот. Мен ушуга улай эле азыр сөзүңүздөн алжы. Ошол сиз вице-премьер болуп турганда 2007 жылы мен маалымат топтоп атып бүгүн карап чыгып, ошол кыргыз-тажик чек арасындагы абал өтө оор деп бир жыйын болгондо, анда дагы президент ошол кездеги маселени сүйлөшүү жолу менен чечкиле деп тапшырма берген. Эми андан бери 15 жылга чукул убакыт өттү да. Анан ар бир ушундай окуя чыкканда, окуя чыгат, бийлик башчылары барып сүйлөшкөндөй болот. Анан бир аздан кийин коңшу айылдагы эки элдин аксакалдарын чогултуп, төш кагыштырып, бир ынтымакка чакыргандай, бир маданий иш-чараларды уюштуруу сыяктуу гана иштер болот. Бирок бир аздан кийин эле ушул окуялар кайталанат да. Бунун өзү баягы өкмөт бийлик жетекчилери бул маселени чечпей эле улам кийинки өкмөткө өткөрүп берүү менен гана алек болуп келе жатышат да, Чынына келгенде өзүңүз жооп берип койдуңуз, туура айтып атасыз. Анын үстүнө бизде туруктуу өкмөт жок. Азыр бийлик өкмөттүн колунда болгону менен формалдуу. Теги чек ара маселеси, тышкы саясат. Бирок бүгүнкү күнү мамлекеттин башчысы президент болуп эсептелинет. Ал эми жана Камчыбекке берген сурооңузга кошумча разакты кет деген бул айла кеткендеги чыгарылган сөз болушу мүмкүн. Ал киши жаштайынан ошо Баткен центринде, райондо, областта милиционер болуп иштеди, кийинчерээк губернатор болду бир топ жыл. Маселени жакшы билет. Кебаны кетирип койгондон эмес. Аларда полномочия жетишерлик жок чечкенге. Ал эми жанакы сиздин берген сурооңуз, бул азыр 30-чу өкмөтпү? Бир жылдан туура келбей калып атат. Булар дагы аман эсен биз бүткөнчө эл тынч болсо экен деген саясат менен гана отурат. Мен жана сөзүмдө да айттым, бул эки президенттин милдети, эки өкмөт өлкө башчысынын милдети. Экөө ынтымакка келип, эл ынтымакта, дайыма ынтымакта, эгерде тилин тапса. Экөө ийри отуруп түз кеңешип, чек ара маселеси толук такталганга чейин указ менен, мен ошол 7-жылы ушундай сунуш берген президентке, указ менен азыр тактап, ошол указ менен бекитилген жерди зым тор менен тосуш керек, колючий проволока менен. Мындан бул жагына ыргытсаң, сен Кыргызстанга таш ыргыткан болосуң, бул жагына таш ыргытсаң, сен Тажикстанга таш ыргыткан болосуң деп. Мына ошундай чечим менен акырын комиссиянын ишин уланта бериш керек, аягына чейин чечкенге. Карамат айым, башкы прокурор дагы ошол президент чек аранын чечилишин жүрөгү менен каалап турат. Бирок силер иштебей атасыңар деп жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жекирип атпайбы? Анда бул жерде баягы жүрөк менен гана каалоо бул жетишсиз да, бир конкреттүү анда кадамдар жасалыш керек деген сөз болуп атат да. Эми чындыгында келгенде президент өзү эки өлкөнүн президенти жолугушуп конкреттүү тапшырманы аткаруу бийлигине берди. Ал эми ошол эле мезгилде ошол түзөнтүс аткара турган бийлик органдары өзү ишини жеткиликсиз алып барды. Ачыгын айтканда өкмөт бир жылдан бери ошо делимитация демаркация комиссиясынын башчысы бошотту, Искандар Курбанбайды. Ошонун ордунун башка кадр менен толуктай элек. Ушул дагы эң чоң катачылык. Себеби дегенде негизги делимитация демаркация комиссиянын башчысы болбогондон кийин бул биринчи минус жагы. Экинчиси, ошол бизде ошол комиссиянын мүчөлөрү көпчүлүк өзү билбейт, мурдагы депутат кеткендери, келгендери же алы жаңалаган эмес, же айткан эмес, ошондо кайсы комиссия менен тактап атат. Ошол кызыктар да болгон эмес. Үчүнчүдөн мен айткым келет, бул жерде бизде акыркы мезгилдерде
акыркы 2-3 жылдан бери ушу элди көчөгө эмне үчүн чыгып атат? Бекеринен чыккан, кыйналгандан чыгып атат. Элдиге уже ал тараптан провокация кол тийип, например, үйүнө чейин кирип сабалгандан кийин чыгып атат. А бирок бизде аткарган ишибиз ушу элди алаксытып, үйүнө киргизип коюп, вакытынча токтотуу менен гана чектелип калып атабыз. Мындан сырткары жана сиздин сөзүңүзгө кошулгум келет. Ушу 5-6-сында барып бул эки райондун акими немеле сүйлөшүлөт, 7-8-inde кайрадан келип ушул нерсе чыгып атат. Бул демек биздин жогорку деңгээлдеги бийлик органдары тарабынан бул нерсе бекем чечилген эмес. Эгер бекем чечилсе, мындай нерсе болмок эмес. Бирок бизде албетте көпчүлүк нерсе жабык эшикте айтылып атат. Жабык эшикте айтылганына караганда албетте биздин кошуналардын аябай стратегиялык максат тилектери абдан чоң. А бирок алар ошого жетиш үчүн бар жакка барып атышат. Себеби жана Досболот абдан туура айтты. Ушул кезге чейинки бардык инцидент бизде ошо кошуна тараптан чыгып атат. А бирок акырында келип биз тарапка оодарлаган бирден бир себеби ошол инцидентке катышкандарда бизикилерди камап, бизикилерге өзүнүн курал колдонуп атып, ошол провокациялык ишти Кыргызстан болду болуп биздин милдеттен таркап кетип атат. Ошондуктан бизге көпчүлүк күнөөнү оодарылганга биздин ушул укук коргоо органдары бизден парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө да сурагым келип атат да. Депутаттар ар дайым өкмөттү угат, сындайт. Бирок кырдаалдан чыгуу жолун канчалык сунуштай алышат да? Анткени парламенттеги маанай кандай? Анткени чек ара маселесине келгенде бардык саясий оюндар артка ташталыш керекпи? Албетте, себеби бул сөздү мен дайым айтып келем, себеби чек ара маселесине келгенде кадрлык чечүү болобу, же болбосо бюджеттик бөлүштүрүү болобу, ал кандай маселе болбосун, ушу саясат кылбаш керек депчи. Себеби дегенде бул Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе, орчундуу маселе бул чек ара болуп эсептелинет. Мамлекеттин бүтүндүгү жана мамлекеттин бекемдиги бул кол тийбестиги биздин конституцияда даптана көрүнүп турат. Ошондуктан мамлекеттин бүтүндүгү жана чек аранын бекемдиги бул бизде биринчи орунда туруш керек деп ойлойм да. Досбол мырза, биздин эфирдеги чектелип баратат, ошентсе да берейин бул суроону. Жогорку Кеңештин депутаттары жанагы жер алмашуу боюнча жергиликтүү тургундарга жеткиликтүү түшүндүрүү иштери жүрүшү керек деп атпайбы? Анда ошол маселени азыр жеринен көрүп турган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен борбордук бийлик өкүлдөрүнүн азыр көз карашымында ажырымга кандай баа берсе болот? Бул боюнча эми бир нерсени ачык айтуу кыйын, анткени Разаков вице-премьер-министр мырза кичине бүдөмүк айтты. Самаркандектен анан Ылдый Карыктан берилди Капчыгай зонасынан. Мисалы айыл башчылар баягы атын атагандан коркуп, кооптонуп, бирок маалыматты берип атышат да, кандай абал болуп аткан? Эми бирок айыл башчылары ошол элден чыккан эле айыл башчылар алар. Ал эл өзү шайлаган. Анан булар алып атпай, айтып атпайбы? Айрым айыл башчыларын алмаштыруу керек. Булар жарабай атат. Элин басып койгонго колунан келбей жатат деп. Ал эми элди мамлекет баса албай жаткандан кийин ал айыл башчы эмне кылат? Ал эгерде айылына өзүнө өзү каршы чыкса, өзү эле бийликсиз эле алар өзү алып коет. Мына ошон үчүн бул жерде проблема абдан чоң. Жана мен кайталап айтып атпайм, ушу проблема чоң. Бул бүдөмүк болгон нерсе дайыма ушак жаратат. Ал эми Тажикстандан кайсы жер, кайсы участок берилери сөз да болгон жок. Алар предложениясы изучать этип, биздин предложениени алар изучать этет, жагабы, жакпайбы, бул дагы бир башка маселе. Бирок болбой эле өкмөт кайсы бир деңгээлде эл кабардар деген. Жок, определенный кишилер кабардар болушу мүмкүн. Мына акыркы мезгилдерде менин туугандарым менен байланышым бар. Элге келип, жамаатка салып, кичине чогулуш өткөрүп, аксакалдарды чогултуп, ушул тынчтык үчүн момундай болуп атат деген макулдук жок. Мүмкүн айыл башчылары, мүмкүн ошол депутаттар, мүмкүн макул болгондур, биз да карап көрөлү деп. Ал эми бул мартка чейин деп атат, анын аягын күтө туралы, эмне болот? Ошондон кийин белгилүү болот. Карамат айым, ошол жергиликтүү бийлик башчыларын ошол эле жанагы укук коргоо органдары кайсы бир деңгээлде жанагы мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына бир каршы жетекчилер дегендей сындап атышат да. Анан ошол учурда алардын жоопкерчилигин караш керек, жанагындай алмаштырыш керекпи, иликтегиле деп атпайбы, губернаторлорго тапшырма бергиле депчи, тактагыла деп. Анан демек жогору жакта бекем бир позициянын жоктугунан ушундай ажырым бара-бара тереңдеп кетпейби? Бул деген сөз, булар жогорку деңгээлде бийликтегилер ошо элдин алдына өзүлөрү барышкан эмес. Булар райондук жетекчи, айыл өкмөтүндөгү жетекчилер аркылуу гана сүйлөшүү жүрүп атат. Элдин алдына өзүлөрү барып сүйлөшүү жүргөндө абдан башкача болот. Себеби дегенде Аксайда окуя болгон учурда
биздин ички иштер министри биз менен чогуу барган. Ошондо элдер аябай такап сураганда ошондо кандай абалда турганын өзү сезиш керек да. Ошондуктан менимче мындай нерсени өздөрү алыста туруп алып туруп мындай команда бергенин бардыгы наоборот тескерисинче болуп атат. Бул деген сөз мындай да, ушул бизден например ушул жерден өзүбүздүкүлөр курал колдонуп ошо элге өзүлөрү туура эмес кылган ишин өздөрү сезип аткандай сезип атат. Себеби дегенде мына ошол Аксайда болгон окуяда бизден 3 жараныбызга ок тийди, 3-өө жарадар болду. А бирок биздин 3 жараныбызда бизде эч кандай мамлекет тарабынан жакшылык жеңилдик колдоо болгон жок. Ал эми ошол мезгилде биздин кошуна Тажикстанда да ошол жерден айыл өкмөт башчысына мамлекеттик сыйлыктарды берип атышат. Ошол менен катар бизде дайыма ал жерден башталса дагы биздикилерди кайра өзүбүз жазалап атабыз. Маселен келип айылдык кеңештин депутаттарын кайрадан суракка алып атабыз, же болбосо митингге чыккандарды кайрадан дагы суракка алып атабыз, же камап атабыз. Бул деген сөздүн бардыгы кайрадан келип ошол биздин өзүбүздүн ошо провокацияны Кыргызстан кылды деген нерсеге уже себеп болуп калып атат. Ошондуктан мен айткым келет, укук коргоо органдардын мындай кылган нерсеси шагы абдан туура эмес. Себеби дегенде өзүнүн элине өзү ок аткан абдан туура эмес деп ойлойм. Биз азыр дагы эле өкмөттүн өкүлүн күтүп атабыз. Улантып берели талкуубузду. Камчы мырза, сиз дайыма айтасыз да, ушул чек ара маселесине келгенде өкмөт, бийлик коркоктук кылбай чечиш керек депчи. Азыркы жагдайда муну кантип сиз чечмелейсиз? Эми биз негизинен азыр сөз ушу Баткен облусунун территориясы боюнча болуп атпайбы? Баткен эли мына Караметежеде, Досболакияда ошо Баткендик биздин бир туугандарыбыздан Баткен эли өзү жоош, момун, жөнөкөй, топуктуу эл. Алар жөнөн эле бир нерсеге чыга калып, жөнөн эле бир башка бир мыйзам бузайын деп эч качан аракет кылышпайт. Бирок чегине жеткенде мына баткендиктердин Бишкекке келип митинг өткүзүптүр дегенин биз 30 жылдан бери мына быйыл көрүп атабыз. Бул нерсе болгон эмес. 30 жылдык эгемендигибизде баткендиктер Бишкекке келип эч качан митинг өткүзгөн эмес. Так, демек элдин эмесине тийди да, чыдамы кетти элдин. Элдин мындай бир өтө гыжырына тийди. Ким тийип атат? Негизинен бул проблема тийип атат. Ошо чек ара проблемасы. А чек ара проблемасы иче турган биздин бийликтин элге жасаган туура эмес мамилесинен ушул маселе чыгып атат да. Биз сөзсүз түрдө эч качан чек араларыбызды коркоктук менен жалтанып же болбосо бирөөгө жагынып чече албайбыз. Биз ачык айтышыбыз керек. Биздин тажик туугандарыбыз ачык, толук билиш керек биздин позицияны. Биз эч качан 1 метр жерибизди бербейбиз. Эмне болуп кеткен чакта дагы, кандай ситуация болгондо дагы алар айтып атышат. Кыргыздарда дейт, ар 5 жылда бирден президент алмашат, буларда бардак деп. Бардак эмес bizde. Bizde бийлик тарапта, саясатта бардак болушу мүмкүн, бирок элдин ичинде эч качан бардак болгон эмес. Саясий чөйрөнүн мамилеси кечиресиз, сөзүңүз бар алжа. Саясий чөйрөнүн мамилеси жөнүндө сурагым келип атат да. Саясий чөйрө ушул маселеде кайсы бир деңгээлде кайдыгер эмеспи? Анткени ар бир жанагындай чыр-чатак чыккан учурда гана көңүл бурулат, билдирүүлөр жасалат. Эмне үчүн саясий чөйрө шайлоого чуркагандай ушул маселенин чечилишине чуркабайт да? Мына мен ушуну айтайын дедим да, ошо жакындап калды. Мына сиз ушуну туура айтып атасыз. Мына ушу проблема чыкканда эле барышат дагы бир жайгарып коюп кайтып келе беришет да. Буган өкмөт дагы, мына жогорку кеңеш депутаттары дагы кайсыл бир деңгээлде ушуга тиешеси бар. Себеби мен бир мисалды айтып кетейин. Өткөндө баягы Аксайда чыккан чыр-чатак чыккан маалда мен ошол жерге барып, элдер менен учурашып, элдер менен сүйлөшүп, ар бир маселени түйүнүн көрүп, карап келсем, жогорку кеңештин бир депутаты айтып атат, трибунадан айтат парламенттен. Ай Ташиев ал жерге барып эмне кылат деп. Эмне кылат ал жерге барып эмне маселени чечет? Ал барбасын ал жерге кийлигишпесин деп. Мен кийлигишпесем, сиз кийлигишпесеңиз, башка адам кийлигишпесе, мамлекетибиз эмне болот? Мына биздин бийлик ээлеринин элге кылган, мамлекеттик чек арага кылган маселеси. Так? Ошондуктан мен айтарына байсы айтып атпайсызбы? Президент тапшырма бериптир, анан кийин башкалары аткарбай атыптыр депчи. Бул маселени биз мындай бир тапшырманы эле берип койбостон толук көзөмөлгө да алышыбыз керек да. Көзөмөлгө да алышыбыз керек. Себеби баткендиктердин бирөөсү мына азыр эми опуза кылып экөөнү камап койду. Экөө төртөөнү камады опузалап. Опузадан коркпойт эл.
Муну бийлик дагы билиш керек. Бийлик ушуну түшүнгөндө гана маселе чечилет да. Анан кийин биз бүгүн эптеп эле ушу жерди алмаштыра калсак эле болду, маселе токтойт деп деген бул туура эмес. Маселе токтобой калышы мүмкүн. Себеби тажик тараптагы провокациялардын бардыгы кайсыл бир деңгээлде уюшулган болушу мүмкүн. Себеби Тажикстанда туура биздей эмес. Аларда саясий чөйрө башкача. Аларда команда болбосо, аларда кайсы бир деңгээлде жогору жактан бир ишарат болбосо, эч качан бир адамы да кыймылдабайт. А булар биздин үйгө чейин басып кирип атпайбы? Доспол мырза, кийинки суроомда мисалы азыр чек-арадагы ошол жашаган айрым айылдагы тургундары ошол тажик жарандарга үйлөрүн сатып кетип жатат дегенде маселе көтөрүлбөдүбү, уланып атат депчи. Анан өкмөттөгү өкүлдөр ошондой биз 1 метр жер үчүн күрөшүп атсак, булар болсо үйлөрүн сатып кетип атат. Анан мындай учурдан да мамлекетке чыккынчылык кылгандай түшүнүш керек дегендей азыр бир пикирлер айтылып атат да. Биз азыр айтып атабыз, ал үчүн ал жерде чек-араны кайтарган элге жашоо турмушун жакшыртууга шарт түзүш керек деп. Бирок ошол маселеге бийлик сересиндегилер, саясий чөйрөдөгүлөр саясий жарыштарга акча жумшагандай, эмне үчүн аяка акча жумшагысы келбейт? Жакшы суроо бердиңиз. Биринчи кезекте Баткендин ыйгарым укуктуу өкүлүнө толук баягы полномочия бериш керек. Аны мамлекеттик уровенде ошо президенттин оң колу катары теги Совбездин мүчөсү катары анан көп маселелерди бул жактан чуркатпай ошол жерде чече турган шарт бериш керек. Бул биринчи. Экинчи шарты статусун көтөрүш керек. Ал эми ошол жерде жашап аткан элдин статусун, пенсия, пособие, зарплата биз депутат мезгилде 90-жылдары нарым менен бийик тоолуу анын чек араларга биз кошуп бергенбиз. Азыр эсимде жок канча процент. Алардын процентин керек болсо 100%ке чейин көтөрүш керек. Штоп кетип калбаш үчүн. Бул бир экинчи жагы, үчүнчү жак сатып атат деген. Да, туура сатып жатат. Менин туугандарым сатып тынчыраак жерге чыгып атат. Анткени дубал менен дубал тийишип турат. Балдарынын коопсуздугу үчүн 30 жыл күттү булар. Тынчтык болгон жок. Ал эми школго барганда, келгенде өзүнө, үй бүлөсүнө, кыздарына алар жооптуу. Ал эми тигилер жасаган иш көп мезгилде, көп могу чоң чырга айланмайын болуп жатат. Күндөлүк турмушунда болуп атат. Айласыз чыккан үйлөр көп. Мен жакшы билем, мына Үчтөбө деген айылды да жакшы билесиңер, жанагы чатак чыккан жерлерде. Бул ошо Мачайы азыр аты кичине өзгөрүп калыптыр. Ошол айылда борборунда жашаган. Тегерегин акырын кысып отуруп, мына бүгүнкү күнү толук Тажикстандын ортосунда калды. Алар айласыз Үчтөбөгө көчүп чыкты. Бир где-то 300-400 метр жер. Бирок тынчыраак бололу деген ой менен. Айласыз сатты. Жер алмашуу ошол айласыз кадамдарды кайсы бир деңгээлде оздуктай алабы? Аны кайсы жерге алмаштырып атат? Буларды билбей туруп мен үстүрттөн айтуум кыйын. Мамлекет теги өкмөт иштеп жатат. Анын жыйынтыгын билбей туруп тигиндей мындай деп айтуу татаалыраак. Бирок эгерде чечилген мезгилде да жана теги башында да айтып кеттим, бул убактылуу нерсе. Маселени чечиш үчүн комплекстүү чечпесе баары бир рычаг аларда пока бар. Ал эми рычагты, биздин рычагты биз пайдаланбай жатабыз. Караматайым, кечээ өкмөт өкүлдөрү маалымат берип жатканда, жанагы жерлер боюнча мисалы депутаттар тактаганда сиздин көз карашыңызда канчалык так маалымат бере алышты да? Жерлерди алмаша ала турган жерлер жөнүндө сөз болгондочу. Менимче бул дагы мен Доспорке кошулуп кетем, бул айласыдан кабыл алынган чечим болуп атат. Себеби дегенде эми чындыгында мындай аралаш картадай жашаган жерлерде алмашпагандан башка жолун издеп табылган жок деп айтып атат. Бирок муну менен катар чындыгында чек арада жашаган биздин элибизге абдан оор болду да. Себеби дегенде аларды биз ушинтип камап, уруп, бир чети Тажикстандан келип уруп согуп атса, атып атса, бир чети биздин укук органдары барып камап атса,
алар ал жакта таштап чыгып кетүүгө аргасыз болот. Сатканга дагы аргасыз болот. Алар кайра келип Бишкектин атрабы Россия болуп кеткенге, же болбосо Баткендин борборуна келгенге. А бирок мындай эмес, мында тескерисинче биздин азыркы бийлигибиз, өкмөт ушу чек арада жашаган элдерди алып калып, чек араны ошол жерде бекемдеш керек. Аны алып калуунун жолу да абдан көп да. Биз канча жолдор сунсак, бүгүн эле буга чейин мен сунуштагам, кечээ дагы бир коллегам сунуштады. Ушу чек араны бекемдеш үчүн, ушу тактаадан мурун бекемдеп да кетишибиз керек да. Ушу чек араны бекемдеш үчүн чек арада элди алып калышууларга шарт түзүү менен катар ошолорду чоң объектилерди куруп, аларда үйлөрдү куруп, себеби чек арадагы жерлерди трансформация кылып берген менен ал жерде жумушчу орун жок. Ал жерде жашаган адамдардын үлүшү эки эсе өтүктөн, жерден да өндүм жок. Ошондуктан мамлекет тараптан алдарды колдоо жүргүзсө, эгерде пайызсыз судаларды берип, же болбосо арзанталган кредиттерди берип, же болбосо ал жерде чек арада иштеген адамдарга 25% үстүк кошуп, же пенсияга, же пособияга кошуп, ошондой бир колдоо көрсөтүлсө, же компенсацияларды берип, анда элдер ошол жерде так туруп берип, бийлик менен кошо иштеп бермек. Биз антип элдер колдоо көрсөткөн ордуга элдерди көчөгө чыгып чындыкты айтып койдуң деп, ошол аларды куугундукка салганда элдердин кыжырдануусун кайра пайда кылып атат да. Элдердин көчөгө чыгышын пайда кылып атат. Ошондуктан мен айткым келет, ошол муну чечкенде бирдиктүү чечип кетиш үчүн өкмөттүн ушу чек арадагы региондо, анысını биздин президентибиз аймакты көтөрүп үчүн чоң программасы болуш керек, стратегиялык. Ошондо гана. Бирок программа дей турган болсок, анда Самаркандик айыл өкмөтүнүн башчысы Шайлоо Гапаров менен байланышканыбызда, ал жанагы алмашчу жерлер мамлекеттин карамагында турат деп атат да, ФПСтин гана жерлери бар азыр депчи. Анан ошол алмашчу жерлердин так контурлары айтылган эмес деген маселелер жөнүндө сөз болуп атат да. Анан анда буга канча убакыт кетет бул жараянгачы? Эми бул жерде чындыгында келгенде эл менен жолугуп чечилген жок бул маселе. Чындыгында келгенде даже жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да жолугушкан жок. Бул жерде айылдык кеңештин төрагасы менен, айыл өкмөт башчысы менен, аким менен сүйлөшүлгөн. Сүйлөшүлгөндө мына бизге менен телефон байланышып атышпайбы, аларчы сүйлөшүлүп туруп, чындыгында келгенде силер элек кылбайсыңар, бул мамлекеттин жери деген маселени кабыргасынан койгон үчүн булар ушундай жерден кабыл. Тактала элек деле ушул жерлерди беребиз деп айтуунун өзү канчалык туура? Ошондуктан бул абдан туура эмес. Бул мамлекеттин жери болгон эл деле мамлекеттин эли. Мамлекет эл аркылуу түзүлүп атат. Бийлик мамлекеттин колунда. А мамлекетке башкара турган бийликти эл шайлап атат. Ушу жогорку кеңеши болобу, президенти болобу, ал ушу эл ишеним көрсөтүп бийликти берген адам ушу аткаруу бийлигини коюп атат. Аткаруу бийлиги коргоорунда бардыгын ушу эмгек акысын деле эл төлөп атат, өзүнүн салыгынын эсебинен. Ошондуктан элдин ошол жерде мамлекеттин жери болобу, мамлекеттик чечимдерине элдин үнү сөзсүз эсепке алыныш керек. Бул абдан туура эмес маселени койгон. Ошондуктан мен айткым келет, жалпы элдин пикири эсепке алынбастан чечилген маселе абдан туура эмес чечилип калат. Бизде 2-3 мүнөттөй эле убакыт калды. Анда акыркы суроомду айтсам, ошол өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адымаровдун ошол маалыматында 2019 жылы Кыргыз-Тажик чек арасында 14 ирет чыр-чатак чыгыптыр. Анын 11-и Баткен районунун, 3-өө Элек районунун аймагында катталган. Чек арада болсо ошол чатактын 8-inde жергиликтүү эки эл бири-бирине ок чыгарган. Бул абдан кооптуу көрсөткүч да. Анан азыр мисалы эл Бишкекке чейин келди, талаптарын койду. Мисалы азыркы жанагы жер алмашуу, жанагы чек араларды тактоо жараяндарына канча убакыт кетет? Ошол убакыт аралыгында дагы бир мындай ортодогу бир план болуш керекпи? Элдин коопсуздугун сактоо, кайра ошол чыр-чатактарга жол бербөө деген нерсечи. Жер алмашуу биз айтып атпайбызбы, бул абдан узак татаал процесс деп, бирок ага чейин элдин коопсуздугу деген маселе ачык бойдон турат да, туурабы, Камчыбек мырза? Эми элдин коопсуздугун камсыз кылуу бир мамлекеттин гана милдети да. Мамлекеттин милдети болгондон кийин ал жерге сөзсүз түрдө укук коргоо органдарын, чек ара кызматтагыларды жана биздин чалгындоо кызматыбызды ошол жака алып барышыбыз керек. Себеби биз буларга жараша ошол коңшу биз менен жер талашып аткан адамдарга жараша мамиле кылышыбыз керек. Мен дагы бир жолу ошол мындай өзүмдүн пикиримди так айтып кетейин. Эч качан биз коркоктук менен, жанагыдай сыпайылык менен, жөнөкөй мындай бир жакшы сүйлөшүү менен маселени чече албайбыз. Алар эгерде бизге мындай жесткий шарттарды коюп атабы, биз еще жестче коюшубуз керек. Ошондо гана чечилет. Мен кошумчам анализдеп көрсөңөр, былтыркы эле ошо 14-те эсептеп атпайсыңарбы? Чатактын бирин дагы кыргыз тарап чыгарган эмес. Бирин дагы.
Жалпы чатак бир 200-ге барып калды, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чатак. Ошонун бирин дагы Кыргызстан тараптан бир таш ыргытып же бир зөөкүрлүк кылып дегендей мындай кылган эмес. Бирок эки тараптан тең жөнөкөй калк жабыр тартып атат окуя. Ортодо чагымчы деген Кыргыз тарабынан вряд ли бар. Менин туугандарымды коргоп аткан жерим жок. Бул Кудайга саларлык чындык. Ал эми тигил тараптан жүрүп атат. Мен өзүм да кабылгам мындай нерсеге. Аларда жанакы жашоо өтө кыйын. Союздун мезгилинде 7 сотуктан ашык жер берилчү эмес аларга. Алар баягы жашоосу аябай кыйындап атат. Ал эми биздин теги кыргыздарыбыз ошо Баткенде өзүң көрүп келиптирсиң, чөп чыкпаган жер 2 сотуктан эмес, менин айылымда ошо менин атамдын бир туугандары 0,7 сотуктан гана тийген, 1 сотка да жеткен эмес. Ошолор ошол жерде чыдап отуруп атат. Мына ошон үчүн муну баягы кардиналды чечиш үчүн мамлекет колго алыш керек. Эң негизги биринчи кезекте коопсуздугун камсыз кылыш керек. Андан кийинки маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечкенге аракет болуш керек. Биздин убактыбыз жыйынтылып калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал, аны чечүү жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова, коомдук ишмер Доспол Нур уулу жана Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев катышты. Биздин бүгүнкү программага Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков дагы катышмак, бирок ал келбей калды. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.